Таңкы пирамиданын музыкалык коногу биздин төрүбүздөн орун алды. Тааныштырсак, Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбек бизде бүгүн мейманда. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатчылык, кутмандуу таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай буюрса жакшы. Жакында эле ойгондук. Эрте туруп кыйынга турган жокпу бүгүн? Жок, кыйын эле болгон жок. Мен негизи мурун аябай уйкучу болчумун, акыркы учурларда ушундай эрте туруп өзүм көнүп калдым бир аз. Бирок бүгүн негедир бир аз кыйыныраак болду, анткени кечирээк жатып калдым. Бирок барсам уйкуганды ойгонот. Нурболот, айтсаңыз, бүгүн биздин тема сууда сүзүү деген, сууда сүзүүнүн пайдасы деген. А сиз сууда сүзүүнү жактырасызбы? Аябай жактырам да. Өтө жактырам. Быйылкы жылдын эсебинен, жайдын эсебинен бир дагы сууга түшө элекмин деп. Такыр мүмкүнчүлүк болбойт атат. Көлгө барып келейин десем дагы кол бошобойт. Эс алып барып келейин десең деле бошобойт. Иштеп барып келейин десең деле мүмкүнчүлүк болбойт. Жок дегенде бир бассейнге барайын десең деле досторум баары кетип калган да. Ушул экенбиз. Негизи сууга сүзүүнү аябай жакшы көрөм. Чынында кичинекей кезимден баштап эле мен мектепте окуп жүргөндө ГЭС-2 районунда жашагам, ошол жакта БЧК чоң канал барго. Ошол каналга дагы түшүп калдык балалык кезде. Демек, сиз сууда сүзүүнүн ар кандай түрлөрүн билет турбайсызбы? Мындай чалка чабак, коен чабак, ит чабакты баарын эле билебиз. Жакшы, эң сонун. Нурболот мырза, чыгармачылыкка кайрылып келсек, чыгармачылыкта эмне кептер, эмне жаңылыктар деген? Чыгармачылыкта буюрса жакшы жаңылыктар турат алдыда. Ошол биздин бир аз Чоро тобу бир аз тыныгы болуп, эс алып, көбүрөөк эс ала алдык окшойт. Бир топ болуп кетти. Улам эле чыгынып, мына эми баштайлы десек эле ар кандай болуп калат. Анын үстүндө баягы топтуку бир аз иштеш кыйыныраак болот экен негизи эле. Топто 5-6 анан ошонун 5-6 башы биригиши бул оңой нерсе эмес экен. Анан ортодо еще группада балдар дагы үйлөнүп, ушундай семейный адамдар болуп калышты. Ошондуктан бир аз тынык болуп калды. Эми буюрса кайрадан баягы калыбына келип, жаңы ырлардын үстүндө иштеп жатабыз. Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин мейманыбызга суроо берем же болбосо жөн гана калуу тилек айтам деген болсоңуз, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Биз жооп алганга аракет жасайбыз. Ооба. Айтсаңыз, Чоро тобу деп калдык. Сиздердин топ түзүлүүгө ким түрткү болду эле, кандай болуп түзүлүп калды бул топ? Топтун түзүлүү тарыхы жөнүндө айта кетсеңиз. Топтун түзүлгөнүн эле билинбей уже 2012-жылы түзүлгөнбүз. Фрунзе Life ретро конкурсу өткөн Бишкек шаарында. Таалайбек Нурманбетов деген байкебиз жылда ушундай жашынакай конкурстарды уюштурчу, жандуу топтору аткаруусунда. Ошол жака биз дагы барып калдык. Анда сахнага чыга элек болчубуз, чоң сахнага топ. Ошол конкурска барып калсак эле биздин формат болуп калыптыр. Ал жакта ретро ырларды даш керек болду. Анан көпчүлүгү группалар жандуу ойноп, бир 30-30тай группа ойноду, аткаруучулар. 30тан ашык болду окшойт. Анан ошол жакта көбүнчөсү англис тилде, чет элдик тилде, орусча ырды ачты, ретро ырларды. Анан биз баарынан өзгөчөлөнүп, кыргызча ретро ырларды тандалганбыз. Ошол эле баягы Чоро Кожомжаров аталарыбыздын репертуарынан Кантың бар, Толук кыз, Ой тобо деген сыяктуу чыгармаларды таңдап алып эле сахнага биринчи жолу чыгып, коркуп баарыбыз калчылдап чыгып алып эле анан гран-приге ээ болуп калып атпайбызбы ошол жакта. Анан деп мындай кызыгуу пайда болуп, стимул болду десем болот. Ошондон баштап эле иштеп калдык. Анан ал кезде ага чейин ошол түзүлүп аткан кезде кантип чыгабыз деп жүргөндө ошол Күмөндөр Абылов биздин атабыз болот. Ошол атам Бакыт Мукул аталарыбыз кеңеш берип, кандай топтун атын кандай десек деп ар кандай аттарды ойлодук. Ала тоо, анан көптөгөн аттарды койгонбуз. Анан эметсек көп эметпей анан айтып, силер ошол репертуарды аткарып жүргөндөн кийин, тем более жандуу ойноп аткандан кийин ошол алгачкы кыргыз эстрадасынын түптөөчүсү Чоро Кожомжаровдун атынан койсоңор эң туура болот деди. Анан биз дагы ошого макул болуп Чоро деп атап койгонбуз себеби ошол болду да. Эң сонун. Нурболот мырза, сиздин буга чейинки интервьюларыңызды байкап көрсөк, 9 жылдык музыкалык билимиңиз бар экен. Мынча көп жыл эмнеге талап кылынды? Балким бул убакытта кээ бирөөлөр
9 жыл ичинде мед академияны аякташат дегендей. Көпчүлүк айтат, мен 9 жыл окудум десем, сен медиктерди ыйлап атасың. Мунун эмеси мындай болуп калды, баягы 11ден кийин жөнөкөй мектепте окугам, музыкалык эмес. Анан ал жактан барганда ошол училищеге барып калдым, Мураталы Күреңкеев атындагы. Ошол жакка окуп калып, анан ал жакта 4 жыл экен. 4 жыл бүткөндөн кийин эми средний болуп калат, эми высший керек деп анан улантайын деп консерваторияга бардым. Барсам ал жакка кайра эле бирге отурушат экен да, башка окуу жайларда мына 3 отурат го. А бизде бирге отурат экен. Анан ошондон баштап эле мейли 5 жыл болсо 5 жыл окуйн деп. Кудайга шүгүр окууну бүтүп алдык. Азыр ошо окууну бүтүп аябай эс алууда жүргөн мезгилим. Эми көнүп калыптырмын, эми могу сентябрь келатса дагы эле окууга барчудай болуп эме болуп атам да. Бирок алдыда дагы бир башка окуу жайга тапшырсамбы деген ойлор болуп атат. Музыкалык багытта же башка кесип? Музыкалык багытта эмес го, эми башка кесипти дагы аркалап көрөлүк деген. Дипломуңузду алганбыз? Диплом күзүндө берет буюрса. Ошондой. Күзүндө байлайсыз. Жакшы. Чоң диплом 9 жыл. Ошо башка кесипти тандап баягы тапшырам окуу жайга деп калдыңыз. Чыгармачылыктан да башка кайсы не менен алектенесиз? Чыгармачылыктан тышкары негизи азырынча ошол чыгармачылык менен эле алектенем. Бардык иштеген жумушум деле, кыймылдаган бардык нерселер ошо музыкага байланыштуу. Алдыда эми дагы негизи атам энергетик менен. Анан ошол негизи эле Күреңкеевке тапшырганча эле айтып жүрчү да. Эми үйдө музыканттар жетишет. Болду эми ырдап айла коем. Башка жакка бар десем мен болбой ошол музыкалык жакка болуп кеткем. Анан эми алдыда балким кийинчерээк ошол атамдын эмесине жакындап көрсөмбү деген ойлор болуп атат да. Сонун абдан жакшы. Бизге WhatsApp аркылуу келген суроолорду четинен узата баштайлы. Аягы 40 менен аяктаган абоненттен келген. Саламатсызбы Нурболот байке, мен сиздин талантыңызды абдан баалайм. Ишиңизге ийгилик. Сиздерден дагы кандай жаңы ырларды күтсөк болот дейт. Чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Жакында бизде жакшы ырлар бар. Жакшы ырлар деген. Кандай негизи буга чейин ошол баягы Чоро Кожомжаров атабыздын ырларынан, репертуарынан ошол убактагы ырлардан которуп эме жаңы орусча айтканда обработкада ырдап жүрөбүз. Анан ошол чыгармалардан деле чыгарып атабыз. Буюрса эми азыр дагы заманга ылайыктуу ошо заманбап чыгармалардан бир аз жаңы ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Абдан жакшы. Бул жакта дагы WhatsApp аркылуу SMS-тер келип калган экен, окуп өтөйүн. Аягы 52 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Нурболот байке, сиз канча бир туугансыз дейт. Саламатчылык. Мен 3 бир тууганмын, эжем бар, карындашым бар. Жалгыз эркекмин. Жакшы. Ырдоодо жалгыз жекече ырдап, өзүңүздүн образыңызды, стилиңизди өзгөртөйүн деген ойлор болду беле? Андай ойлор эмиден болуп келатат. Анткени буга чейин топ менен ырдайм деп айтчумун. Анан ошол топто биздин көркөм жетекчибиз Марат байкебиз бар. Анан бир күнү айтып калды, эми баягы топто талашуулар болот ортодо, ар кандай бирөөгө мындай ыр жагат, бирөөгө мындай ыр жакпай калат, ар кандай стилден ошо таңдоодон ар кандай учурлар болуп калат. Анан көпчүлүк учурда мен бир мондай стилде ырдасак десем, бул биздин стилге бир аз туура келбейт, анан тияк. Эгер ошондой ырдаган келсе анда биз каршы болбойбуз, жекече деле жаздырып, Нурболот деп деле ырдай берсең деп ушундай уруксат бергенде, анан андыктан ойлонуп атабыз, эми билбейм качан, балким жакында. Сиздердин баягы Чоро тобуңуздарда көпчүлүк учурда баягы музыкалык аспаптар менен чыгармаларды аткарасыздар да. А сиз кайсы музыкалык аспаптарды ойноо бересиз? Мен негизи баарында эле ойнойм, анан баягы көрө албастык болуп кеттим, мага инструмент жол ачышпайт деп. Негизи эле ошол музыкалык окуу жайда фортепиано деген инструмент ошо общий предмет болуп кирет. Ошо фортепианода бир аз ойнойбуз. Нота берип койсо ойной берем, мынтип. Анан бир аз аккордеон, баянда бир аздан ойнойм.
Анан ошо гитараны да үйрөнөйүн деп так эле үйрөнүп албай. Түшүнүктүү. Бизге аягында көптөгөн каттар келүүдө. Нурболот байке, сизди жакшы көрөбүз дейт. Аягы 39 менен аяктаган абонент. Жана дагы саламатсыздарбы Чоротобу, абдан маанилүү ырларды ырдайсыздар дейт. Эң сонун аябай көп каттар мына ушундай калуу тилек айтуу максатында келген каттар. Баштабыз. Нурболот мырза, негизи эле чыгармачылык жол оор жол деп айтып коет да. Анан эмне себептен сиз мына ушул оор жолду тандабадыңыз? Себеби ушул айтып келгендей эле биздин үй бүлөбүз бардыгы эле чыгармачылык адамдар, ошого байланыштуу баягы кичинекей кезинде өсүп чоңойгончо ким эмне кылып атат ошонун баарын көрүп эле ошого жакындап калат экенсиң. Кичинекей кезимде ушу ырчы болом деп деле ойлочу эмесмин. 5 жашымда бар айылга барып жаңы жылды чогуу тоскон ошол видеобуз бар. Ал жакта 5 жаштамын, анан жаңы жыл болуп анан кичинекей балдар ким ырдайт десе мен кечке эле мен ырдайм деп өрттүрүм да. Анан бир жолу ырдатып коюшат. Ырдатып койсо аябай ырдап аккордеон менен. Анан дагы толтура балдар бар да, байкемдин эжелерим бар. Алар ырдаса эле дагы ырдайм деп эле. Сен болду кечкелерде бересиң десе, болбой анан бир кезде ыйлап алып ырдаганым бар да. Ошол кезде бир ырдагам, андан кийин ортодо такыр эле музыкадан алыстап, анан кийин кайра 8-9 класста ошол кызыгуу пайда болуп, өзүм ошол эмеге кирип кеттим да. Биздин телекөрүүчүлөр да СМС аркылуу айтып жатышат, абдан маанилүү ырларды ырдайсыздар деп. Ырларды сиздерге ким тандап берет? Ким тандап? Ырларды ар кандай болот. Көбүнчө эле өзүбүз таңдайбыз. Баягы биздин аспаптарга жарашыктуу, биздин стилибизге жарашыктуу ырларды. Анан баягы сиздер айтпадыңыздарбы, жекече депчи, жеке ырдаганда аябай бир четинен оңой болот экен да. Анткени жалгыз ырдайсың, аранжировка болот ал жакта. Каалаганыңдай кылып жаздыра аласың да. Любой инструментти кошуп. Бизде топто баягы саналуу аспаптар бар. Ошол аспаптар менен чыгарыш керек. Анын үстүнө биз жанда ойнойбуз да баардык нерсе. Анан ошону барып студиядан жаздырганда дагы жөн эле компьютер менен кылбай, ошонун баарын бирден жаздырып чыгабыз да. Ошого байланыштуу ошол топ менен көбүнчө ырларды эме болот да. Таңдаганга чогуу отуруп алып таңдоо эме болот. Топ менен иштөөнүн мына ошондо түйшүгү да оор. Ошол жагы. Бизде бир жекече бир жака концерт болсо, ар кандай эмелер болсо, ошол жака барышыбыз деле кыйын да. Бременский музыканттар ошондо толтура инструмент, аспап, темир тежектердин баарын көтөрүп алып, анан элдер барып эле бир-эки эле ырдап кетип калса, биз болсо барып алып ал жака эртең менен мисалы кечинде 7-де башталчу жерге биз саат 3-4-тө эле барып алып, ошону установка кылып, даярдап, анан угуп, анан кайра ушинтип настройкалатып, анан ушундай да биздин бир аз түйшүгү ошол жагы. Бирок жандуу деген баары жандуу. Элдерге да жагат, жүрөккө жакын дегендей. Анткени ар бир аспаптын урганы адам ойнойт да, компьютер эмес дегендей. Албетте, эң сонун жандуу үн кимге гана жакпасын. Аягы 19 менен аяктаган абоненттен суроо келиптир. Саламатсызбы Нурболот байке, сиз кайсы тамакты жакшы көрөсүз дейт. Саламатчылык. Тамактын баарын эле жакшы көрөбүз. Көбүнчө ушул мындай куурулган тамактар жагат. Суюк тамак көп иче албайм. Анан баардык тамактарды жей берем. Негизи эле тамактын жаманы жок. Эми тамак жөнүндө сөз болуп кетти. Бойдоксуз, анан азыркы учурда жубайыңыз жок дегендей, өзүңүз кайсыл тамактарды жасаганды билесиз? Өзүм тамак жасаганды чын айтсам билбейм. Жумуртка деле куурган оңой деп айтышат го, ошону деле куура албайт экенмин өткөндө. Үйдө жагыс болуп калып, кастрюльдү коюп, анан эми билесиң да кантип жасаш керек деп, майдан куйдум. Куюп туруп эле эмени чаксам эле жабышып калат эне. Кантип кылышат деп түүлөрүн кырып коюп, кайра экинчисин салсам ал деле жабышып калат. Анан баягы жумурткалар сон болуп турушат го, мындай сарысы өзүнчө болуп, агы мындай, меники андай болуп эле мындай ызычы болуп калды. Ошондой эле кыла албай койдум.
ойлоп койдум мен что-то жакшы эме чыкпайт окшойт болобу деп. Ошентип өзүңүз жумуртка кура албай, өзүңүз курсаңыз той албай жүрө бересизби? Качан үйлөнөсүз? Үйлөнөйүн деп жатабыз, Кудай буйруса, Кудайдын буйруган учурунда, убагында үйлөнөбүз го. Бирок азыр эмес, бир аз жашпайраак. Али жашпыз дейм. Түшүнүктүү. Албетте. Аягы 92 менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Нурболот байке, ишиңиздерге ийгилик, сизге чын ден соолук каалаймын дейт. Каалоо тилек. Чоң рахмат. Каалоо тилектер аябай көп келүүдө. Чоротобу качан түзүлгөн дейт, жана жогоруда Жогоруда жооп берген. Жооп берип өттү. Нурболот мырза, алдыдагы максаттар, пландар жөнүндө сүйлөшсөк, алдыда кандай ойлор бар? Жекече ырдап чыгайын деп жатсыз. Балким качан жекече сизден кандай чыгармаларды Балким бир өзгөчөлөнүп чыгасыз. Мен жекече чыксам башкача ырларды ырдап чыгам го. Интрига кылайын. Такыр башкача. Ал жөнүндө деле толугу менен мен ойлонуп бүтө элекмин, анткени баягы азырынча ойдум бар эле топтолуп атат. Биз алдыда ошо жаңы репертуар альбомго даярданып атканбыз, жаңы альбомго. Анан ошонун үстүндө ойлонуп атабыз. Буюрса жекече дагы алдыда буйруган көрөбүз. Негизи быйылкы жылдын эсебинен ошол отчеттук концерт берсекпи, мындай тушоо кезүү концерт берсекпи, жандуу, балким чакан беребизби же чоң беребизби, ошондой ойлор бар. Кудай буйруса, ишке ашып калса, быйылкы жылдын эсебинен жакшынакай бир концерт берүүгө аракеттенип атабыз. Биз дагы эмес, телекөрүүчүлөр да күтөт болуш керек. Сөзсүз түрдө Чоротобунан быйылкы жылдан күтүңүздөр, ардактуу телекөрүүчүлөр, жандуу үн менен концерт. Нурболот мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кызыктуу маек үчүн келип турбуз. Дагы да болсо күтүп алууга даярбыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сиздерге да, жалпы жамаатыбыздарга ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.